ушул техника жанагы клубникага дөң жасайт, кыскасы 4 жумушту аткарат. Четинен акырын түшүндүрө берели. Могу бер жагында могу шнек турбайбы? Ушул шнек топуракты ортого максималына болушунча үйүп берет да. Жеңилдетилген топурак биз жанагы айдатып, фрезеровать этип дайындап атпайбызбы? Ошол топуракты ушул ортого үйөт. Бирок ага чейин эң жакшы жери могу сеялка. Мунун ичине удобренияларды салабыз, жанагы зерневой. Анан ушул эки гофр аркылуу именно могу шнек топурак чогулта турган жерге удобренияны таштайт. Анан шнек топурактарды ортого үйүп берет. Как раз ушул жерде үйүлгөн топурактын арасында удобрение калат ичинде. Ушул биринчи ушак башталат, Ооба. Анан аягы тияга. Малинанын ряды да как раз ушул эки жерде болот да. Ооба, клубниканыкы. Ушул как раз экөөнүн ортосу клубниканыкы междурядье жанагы эки полосанын ортосу 27 сантиметрде. Ошол как раз примерно ушул тушка түшүп атат да. Анан качан биз тамчылатып сугарганда удобрение эрийт дагы уже жерди байыта баштайт. Анан бул жерде могул звездочкалар ошол биз пойлага баягы кебирөнүн пойласы деген минералдык удобрениялар көбүрөөк керек, же болбосо кебирөнүкүнө азыраак керек болот. Ошол учурда могул звездочкалар менен техниканы түшүндүргөн дыйкандар билет. Нормасын коет дагы акырын иштете берет. Бул жер где-то, по-моему, бир 50 литрлик бочка. Примерно 1 мүшөккө жакын удобрение батып берет ушунун ичине. Ушул звездочка караганда тети скорость биякта алмашып турат да. Ооба. Ошол үчүн көбүрөөк берет, же азыраак берет. Если бизге мисалы 600 грамм көбүрөөк берсе, бул жакты көбөйтүп коебуз. Если бир дыйкандыкына 300 грамм керек болуп калса, анда соответственно бул нормасын азайтып коебуз. Ошол шнек топуракты ортого үйгөндөн кийин бул барабан ошол топурактарды таптап формасын келтирип биздин определенный высотага чыгарып берет. Андан сырткары бул жака жанагы биз төшөп аткан мульчирующий пленка бар да, кара, ак, ошону ушул жерге заправить этебиз. Бул асты менен кетет дагы, могул эки дөңгөлөктүн астына ошол пленка коюлуш керек. Андан сырткары ошол могул жерден үйүлгөн топурак чыгып атпайбы? Ошол урап кетпестен сразу ошол пленка топуракты облегать этип дөңдүн формасын кармап калат. Андан сырткары бул өйдө жагына капельный ленталарды ушул жака коебуз. Бул экөөнүн ортосуна лента кыпчылат. Бул экөөнүн лентасы ортосуна лента кыпчылат дагы. Эки лентаны алып келип, бул эки тешиктен салып, анан ушул жерден тартып келебиз дагы өзүнүн таяктары бар, шиштери. Ошону алып келип ушул жерге саябыз дагы. Анан трактор өз жумушун кылып баштайт. Жакшы. Могу менен ошол тети пленканын түш эмесин топуракты эметип кетет, ошо менен. Ушул дискалар бул азыр баягы биз чогултуп эле койгон бойдон регулировка боло элек. Анан качан биз пойлого барганда регулировкалап, анан ушул эң акыркы жумуш ушул дисканыкы. Чыккан топурактардын баарын пленканы жаап, четинен чыкпагандай кылып, жакшы кылып. Бирөө бул жерге отура алабы? Ооба. Бул жерге бирөө отурат дагы. Кээ бир учурларда баягы биз жерди дайындаганда жанагы агротехника деп айтып атпайбызбы? Туура соблюдать этиш керек, жакшылап караш керек деп. Ошол учурда жерибиз кичине уклон боло турган болуп калса, пленканы деген оодура баштайт. Ошол оодура баштаган учурларда ошол жерде отурган ушул жерде отурган дыйкан же адам ошону ары бери карап, регулировкалап иштеп турат. Оператор сыяктуу. Ооба. Бул жерде бул жакшы жери бир эле киши контролдойт. Эми бул көпчүлүк учурда жөн эле отуруп карап турат. Кээде болуп кетет. Пленканы тартканда ошол учурда эле бир аз карап коет. Ошондо бул техника кайсыл жактарга кызмат кылат? Бул техника негизи жакын жерлери көлгө. Если шарт болуп бош учурлар болсо, калган жактарга да алып барса болот. Бирок көпчүлүк учурда ушул бизде көлдө. Көлдүн сезону качан башталат? Бизде апрелдин 20-ларында башталат. Чүйдүкү мисалы үчүн? Чүйдүкү андан бир аз эртерээк, 1-2 жума. Эсең что чүйдөн деле баштап кетсе болот. Болот. Кичине эксперименттер жасап, регулировка кылып. Ошол жактан баштап деле акырын постепенно бияка жылып келсе болот. Күнүнө ошо канча гектарды төшөп алат? Бул техника келгенге чейин ушуга окшош техникаларды арендага алып жасаганбыз. Если колу билген жакшы техниканы түшүнгөн трактористи дагы муну иштеткен бала өкө жакшылап иштетсе, эртең мененки 7-ден
кечки саат 9-га чейин 2 гектар жасайт. Если эч кандай сыныгы жок же ушундай бир түз жакшы иштеп берсе, где-то 2 гектарга чейин максималдуу түрдө. А так в среднем алып келип, шашпай регулировкалап, обедке токтоп, эс алып иштесе 1 гектар спокойно жасап берет. Дагы бир суроо. Муну киргизгендин алдында жерди дагы жакшы даярдаш керек да, туурабы? Кээ бир жерлерде жанакы мындай жерди айдатып, анан жана фреза эмелер майдалаттырып, ошонун бүт баарына өзүнүн бир стандарттары бар экенби? Канча жолу жасалыш керек? Ал кээ бирлер бир эле жолу жасап коет го, мисалы үчүн, же жетиштүү эле болобу бир жолу жасаса. Бул жерде крупный эмелер болуп калат го, топуракчы. ооба. Бул жерде эң башкысы биринчи очередь топуракты жеңилдетиш керек. Жеңилдетип баштаганда эң биринчиси эле айдоо болуп атпайбы? Ошол айдоодо эң минималдуу тереңдик 20-25 сантиметрге чейин болуш керек. Союз убагында мурун ошол жердин тереңдигин өлчөп туруп айдап, ошол культураны себишкен да. Ошого жараша бул клубникага дагы минимум 20-25 сантиметр тереңдикте айдалыш керек. Обязательно 2 жолу айдалыш керек. Андан сырткары жанагы биз фреза деп атпайбызбы? Ошол фреза менен жүрүп, комок топурактарды майдалап, максималдуу түрдө анан түз дайындаш керек. А если вдруг биз тракторду фрезаны киргизбей эле, жөн эле жанагы сиз айткандай комок топурактар калып калып атпайбы, фреза киргизбесек. Ошол учурда комоктор пленканын ар кайсерин түртүп калат дагы, топурак менен пленканын ортосунда кандайдыр бир боштук калат. Ошол боштук кара пленкадан күндүн нуру өткөндө ичине 1,5 эсеге көбөйүп өтүп атат ысыктыкчы. Мисалы, күндүз 20 градус күн тийип берсе, ичине уже 30 градус болуп ысып кирет. Ошол учурда бизде клубникабызга ар кандай зыяндары тийип, корневой ожоктор болуп калат. Ошолордун баары болбош үчүн ошол жерлерди жакшы дайындаш керек, тереңирээк айдаш керек. Ошондо анан жакшы жыйынтыкка жетсе болот. Жакшы. Оорулар дагы болуп калат да жанакы эмеден, ошо оорулар келип, же ар кандай бир ото чөптөр дагы өсүп калышы мүмкүн, туурабы? Ошол баягы боштук калып калганда анын ичинде аба болуп атпайбы? Ал жерден обязательно отолор чыгат, жанагындай зыянкечтер түнөйт дегендей. Могу практика боюнча бугордун бийиктиги канча оптималдуу экен бизге? Кээ бир сорттор болот экен, ичинде аябай узун чыдап турат экен. Ооба. Светонос узун болот. Ошолордо мындай Бул жерге тийип калгандай болуп калат экен да. Былтыр биз посадка кылганда биздики минималдуу высотабыз бугордуку 20 сантиметр болгон. Ошол учурда баягы жана өйдө да айтпадыкпы, жерди дайындоо боюнча дагы жакшы агротехникалар соблюдать этиш керек депчи. Если ошолордун баарын туура соблюдать этип, ошол жака келип айдап берген тракторист дагы насобист жакшы терең бүт калтырбай, жакшы айдап дайындап бере турган болсо, ушул техника минимум 25 сантиметр жасайт. А так, если жакшы жасаса, бул 30 сантиметрге чейин жасаганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул заказ берген техника Россиядан келип атат. Буюрса темирлери дагы бышык, аябай жакшы жасалыптыр. Менин оюмча жакшы кызмат өтөп берет деп ишенип атабыз буюрса. Мунун жана айтып кеткенде артыкчылыгы жер семирткичти кошкон. Ооба. То есть башка жерлерде да бар. Азыр пленканы төшөйт, капельный лентаны төшөйт. Булгорду жасайт, бирок жер семирткичи жок, Бул ошол бияктын ноу-хау болот тур, жаңылар. Бул баягы муну заказ берип суранганыбыздын себеби биз фрезалап жерди жасап атканда удобренияны, мисалы диамофосканы обязательно кол менен чачабыз да. А кол менен чачканда общий ошол контурдун баарына, площадьтын баарына удобрения түшүп калат. Биздики именно рабочий зона ар бир полосада болгондо жерибиздин дээрлик жарым удобрениябыз жөн эле баскан жерге кетип калып атат да. Ошон үчүн ошолордун баары болбош үчүн, удобренияга эконом болуш үчүн ушул сеялкасын кошо заказ бердик. Ошондо азыр Кыргызстан боюнча ошонун кызматы негизи канча болот атат, мындай базар баасы? Быйылкы 2024 жылга чечиле элек. Негизи 23 жылкыныкы канча болду эле? 23 жылкыныкы негизи базар баасы 15 000, 20 000 болгон. Бирок ошол эле учурда бул техника чүйдө эле болчу. Бизде көлөрөнүн 1 гектарды иштеткен, бир күнгө. Бир күнгө. Канча гектар иштете алат алар өзлөрүнөн өскөн? Өзлөрүнөн иштегенине жараша. Бирок 1 гектарды жеңилдетсе болот. 1 гектарды жеңил эле жасайт. Биз ошондо чүйдөн алып келген жол киребизди төлөчү элек.
мисалы спринтерге жалдап сүйлөшөбүз 7000 алып келип берет. Бул жактан жасайбыз 20000 төлөйбүз. Кайра 7000 төлөп салып ичелик. Ошо менен бизге 34000ге чыгып калчу бир күнгө. Азыр эми бул өзүбүзгө дагы иштейт, Кудай буйрса дыйкандарга да иштейт. Менин оюмча бир 15000 сомдун тегереги болсо жакшы эле жардам болот го деп ойлоп атабыз да. Анда буюрса эми в принципе көлдүк дыйкандардын баары сизди тааныйт эле болуш керек. Ооба. Туурабы? Анан биз дагы бирок кошумча өзүбүздүн ассоциациябыздын YouTube каналында, баракчаларында контакттарыңарды жайгаштырып коелу. Анан эгерде ушундай сезон башталып атканда кызмат керек болсо, очередке туруп алдын ала туруп коюш керек го дейм да. Анткени мындай жабдык азыр Кыргызстанда жалгыз эле сизде болуш керек, Именно ушул шаймандары менен Ооба, мун белгилеп айтып коелу. Азыр YouTubeга видео чыкканда деген эме болуп кетет. Сатасыңарбы деп чалат. Бүгүнкү күндө деле өзүбүздүн баракчабызга жарыяладык эле. Баары эле сатасыңар болот. Бул эч кандай сатылбайт. Өзүбүзгө алганбыз. Если мүмкүн колдонуп алабыз десе, арендага берилиши мүмкүн. Жакшы. Ийгилик. Буюрса сезон башталганда дагы чогуу келип дыйкандар менен дагы көрсөтүп, үйрөтүп, мындай ошо технологияларды, жаңы технологияларды үйрөнүшүбүз керек. Тилек биздин ошол ассоциацияда башкаруу кеңештин мүчөсү. Буюрса башкаруу кеңештин мүчөлөрү өзгөчө биз мындай көбүрөөк жоопкерчиликти алып атабыз. Анан жалаң лидерлер чогулган, ошол лидерлер болсо мындай жол көрсөткөн адамдар. Анан буюрса ошо биздин мүчөлөрүбүз үчүн жакшы мындай окутуулар болуп турат. Келип практикадан келип эле көрүп туруш керек да мунучу. 1000 теорияны окугандан көрө бир жолу келип окуп көрүп кетиш керек. Буюрса ошондой сезон башталганда келип көрүп кетсеңер болот. Ошол үчүн биздин ассоциацияда мүчө болуп кошулгула. Биздин ошо 0772 51 51 50 деген номер аркылуу кайрылып ассоциацияга кошулгула. Жакшы шарттарды кичинеден түзүп берип атабыз. Сыйлык. Ошол эле биздин ассоциацияга киргендердики көчөт баасы жагынан арзаныраак болуп калып атат. Мисалы үчүн Туркиядан келген ошо Альбион сорттугу мындай баасы 24 сом, эгерде мүчө болсоңуз 22 сом болуп калат. Демек ар бир гектардан силер 100 000 сом үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүгүңөр болот да. Ошол үчүн биздин ассоциацияга кошулган жеңил эле. Ал 10 000 сом бир жылдык мүчө акысын төлөйсүңөр, заявлениясын толтурасыңар, анан болду ошентип бизге расмий түрдө ассоциациянын мүчөсү болосуңар. Ошол сууктан уже сөзүңүзгө аралжы. Мен да бир аз кошумча кылып коеюн. Ассоциация бул аябай дыйкандар менен мамлекет же болбосо чет өлкөдөгү питомниктер боюнча экөөнүн ортосундагы баскыч, тепкич же болбосо мост деп айтып атпайбызбы? Ошол аябай жакшы демилгени көтөрдүңөр. Силерге дагы чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Мына ошол силердин аркаңардан техниканы алып атабыз. Жардамыңар, насаатыңар менен, жол көргөзүп бергендериңер менен ошолорго чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Жалгыз эле бизге эмес, кыргыз элине, ушул карапайым дыйкандарга жакшы жардамыңар тиет деп ишенебиз. Ошо өткөндө жакында эле баягы бул өзүбүздүн ата энемдин салган тарбия берген салымы зор. Ошону менен эле мына силердин ассоциацияңардын результаты деп дагы айтсам болот. Буюрса мына акимчиликтен жылдын жеке ишкери же болбосо жылдын мыкты ишкери деген наамын берип атат. Бул дагы ассоциациянын аябай жакшы результаты деп баса белгилеп кетем. Силерге да чоң рахмат, ыраазычылык. Бул эми райондун деңгээлинен, облустун деңгээлинен, республикалык деңгээлге, анан регионалдык деңгээлге да чыккан. Жок, Кудай буйрса, чоң рахмат. Дыйкандарга дагы ушундай сыйлыктарды алышына тилектешпиз, жардам беребиз. Кудай буйрса, техникаларды алышсын, же болбосо клубникаларды себе турган болсо, биз дагы чоң салымыбызды кошуп жардам беребиз деген үмүттөбүз. Биздин дыйкан чарбасы азыр 7 гектар, ошо Кулпунай тарапты аябай өнүктүрүп атат. Буюрса
Кыргызстанда ушундай чемпиондор пайда болгонуна биз тилектешпиз. Аябай көбүрөөк чемпиондор болуп, ар кайсы облустта, ар кайсы райондо ушундай чемпиондорубуз бар болуп калса, аларды көрүп башкалар түзөлөт да. Ошону tutпайбы? Ооба, ооба. Мына карачы, кандай сонун жерге келдик. Ушунча Мына бүгүнкү кар күндө жайып бизде кар берекесин берип аябай жаап атат. Бул дагы жакшы көрүнүш. Себеби дегенде мурун баягы кар калың жаап, кургакчыл болбой жакшы болчу, мол түшүм алчубуз. Акыркы жылдары кар да жабай калган. Кудай буюрса, могу иштин башталышы менен мына кар дагы кенен жаап берип аткан могу кар белден. Буюрса 2024 жакшы жыйынтык алабыз деген үмүттөбүз. жакшы жыл болсун. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ооба. Эмки видеолордо көрүшкөнчө. Ооба, чоң рахмат.